Балдар, мына ушундай суукта мектепке келипсиңер. Сабак бүттүбү азыр? Сабак бүтүп үйүңөргө кетип атасыңарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кичинекей тестиер биздин досторубуз аба ырайынын ушундай сууктугуна карабастан мектепке келип, атайын билим алып, анан кийин үйүнө кетип жаткан мезгили. Биз бул балдарга ийгилик каалайбыз. Балдар, келечегиңер кең болсун. Жакшы окугула, үйүңөргө жакшы жетип алгыла. Мына ушундай жаш муундарды тарбиялаган айылдагы мыкты мугалимдердин катарында бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Айнагүл айым дагы бар. Айнагүл айым Сызак районундагы Кызыл Туу айыл өкмөтүнө караштуу Көк Булак айылындагы Ажымат Матиев атындагы орто мектепте бир топ жылдан бери иштейт экен. Мектеп менен эле байланышпастан айылдагы аракетчил аялдардын башын бириктирген лидер айымдардын да катарын толуктайт экен деп угуп, биз мына ушундай аба ырайынын сууктугуна карабай, шамалга карабай каарманыбыз менен жолукканы мектебинде күтүп турабыз. Мынакей Айнагүл эжеке өзү дагы келип калды. Айнагүл эжеке, саламатсызбы? Келдик. Шашып үйүңүздөн мектепке карай, жумушка карай келе жаткан мезгилиңиз го дейм, Кош келдик. Айнагүл эжеке, аябай тоонун шамалы бетке урат экен да. Негизи бул жер мындай шамалдуу жерби, кандай? Бул жер өзү Тала булак, анан бул жагы Көк булак деп аталат. Шамал чындыгында мына тоодон келген шамалды тоскон мындай зоо жок болгон үчүн шамал. Азыр андай эле шамал эмес, бирок Памирдегидей эле шамал болот. Анда биз шамалда тура бербей ичкериге кирип сиз менен кеңири таанышалы. Айнагүл айым, биз азыр мектептин 2-чи кабатына көтөрүлдүк. Киргенде эле момундай бир атайын эски колдонуудан чыгып калган баягы буюмдарды чогултуп туруп бир этнографиялык музей кылып койгон окшойсуздар. Көзүбүз эмнегедир ушул жерге чагылды. Сиз ушул жердин тарых мугалими катарында баяндап беребизби? Бул музейди мен буга чейин эле уюштургам, эми берки эски мектебибизде. Анан эми бул жаңы мектепке которулгандан кийин болгон буюмубузду алып келдик. Эми ал жакта калгандар деле бар. Этнографиялык музей өзү негизинен ошол биз жанагы айткан баатырлар музейи деп айтылган. Эми бул жерде ошол эски болушунча эски колдонулбай, бирок ошентсе дагы балдарга эстелик катары көрсөтүүчү эмелерди, мындай экспонаттарды коюп койгонбуз. Эми булар экспонат болуп калды да азыр, илгери булар баягы күнүмдүк турмушта пайдаланган. Мисалы мыналарды ошо пайдаланып эле окуучуларга көрсөтүлгөн. Мисалы мондой диафильмдерди көрсөтүүчү жана картиналар. Ушундай, анан могул деле ушундай аппаратыбыз бул деле иштейт, бирок бул деле ошол сүрөттөрдү көрсөтүүчү аппараттар. Чоң экрандарга. Экрандарга. Анан бул жерде мындай биз болушунча окуучулардын жардамы менен ушундай эмелерди чогултконго аракет кылдык. Бирок бүт элек. Чогултуп атабыз, дагы деле чогултуп атабыз. Чогултуунун үстүндөбүз. Ушундай окуучуларга сөзсүз түрдө баягы сабакта же болбосо жөнөкөйдө деле өздөрүнүн эсине салып туруучу ушундай буюмдарды чогултуп, өздөрү ата бабасынын колдонгон буюмдары. Ата бабалар, энелерибиз колдонгон мындай казандар. Колдонулган. Мисалы үчүн муну азыр көп жаштар деле билбейт. Бул болсо ошол кадимкидей эле соку деп аталат. Эми жана килем соккондо ушуну сок билек деп ушуну айтышкан. Ушундай, анан мондой машина, мондой казан, мондой ушундай да. Анан мисалы үчүн мондой жыгач, мына соку бул болсо жанагы кадимкидей будайды, дан эгиндерди жанчыган эме. Ошондой. Анан эми мына жерде деле коюп койгонбуз. Жанагы бизде мисалы үчүн кыргыздардын биздин заманга чейинки же болбосо баягы Кокон хандыгынын мезгилинде, мисалы мына жерде Кокон хандыгынын хандыгылары ушуну атайын коюп койгонбуз. Канча хан болгон, ким деген хандар болгон, ушул боюнча ушул залыбыз окуучулар кайсы ошол перемен убагында, эс алуу убагында бош өткөрбөстөн келип ушуну окуп алса дагы пайдасын берет. Ушундай. Мына бул жерде бүтүндөй мүмкүн болушунча чогултуп. Бул жерде дагы мындай жыгач кармаса болобу? Болот. Мындай.
Сиз өзүңүз деле ушундан ишчи белеңиз? Ооба, Жыгач кашыктар болчу эле. болчу эле, болчу эле. Азыр эми илгери деп калдык, ал учурда Ооба. биздин учурда кадимкидей эле ушундай идиштер менен тамак аш ичүүчү Ушундай болушунча. Мындай мисалы үчүн эмеден жасалган, жаңактан жасалган ушундай жыгач, кесе, баягы ыр кесе деген сыяктуу эле кесе ушундайларды чогултуу мүмкүн болушунча. Мисалы үчүн окуучулар азыркы күндө ат жабдыктарын деле билишпейт да. Кайсыл үзөңгө, кайсыл басмайыл деп мисалы да. Ошолорду бир сыра эске салып турчу музей катары. Эми бул музейибизди дагы иштеп атабыз. Буюрса бир айдын ичинде бул музей толукталып бүтөт. Быйыл 21 жыл болуп атат. 21 жыл болуп атат. Ошондон бери ушул жердемин да. Башка эч жака которулбадым, башка болбодум. Мени бир Оморов Айтмамат деген агайым бар эле. Ушул айтты эле, дарак бир жерден көгөрөт деп, ошону эсиме калганбы, эч жака которулбадым. Анан дагы бир сыймыктана турган нерсем, ушул биздин мектепте өтө күчтүү мугалимдер сабак берген. Аны атасам, мисалы, Байымбетов Жумабай деген, Оморов Айтмамат, Оморов Абсамат деген ушундай сонун агайлардан тарбия алып калганыма мен өтө сыймыктанам. Анан ошолордон уламбы, мен өзүм дагы ушул мугалимдик кесипти тандап алдым. Мен өзү негизи 98-жылы бүтүрүп, ошол жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин тарых факультетине тапшырып, аны аяктагандан кийин эле ушул мектепте иштеп атам. Бул мектепке чейин биз ушул эле мектептин атында болчубуз, бирок ал жерде 1 айылдын эле окуучулары эле балдары. Бул жака келгенден кийин 5 айылдын, 6 айылдын окуучулары болуп кетти. Чындыгында бизде аларды жанагы ынтымакка тартуу бизде кыйын эле болду. Башында кыйын болду, бирок үйрөнүп кетишти. Баары бир жерге болгондон кийин үйрөнүшүп, азыркы күндө жакшы. Коллектив азыркы күндө 25 мугалимибиз бар. Эл агартын отличниги дагы бар. 6 мугалимибиз эл агартын отличниги. Ошондой эле областтык билим берүүнүн отличниктери бар бизде. Ардагер мугалимдерибиз дагы бар. Жаш кадрларыбыз дагы бар. Ошондой эле студент мугалимдерибиз дагы бар. Ошентип азыркы күндө коллективдин арасында ынтымакта эле иштеп атабыз. Балдарга билим берип, үйгө кайтканда туура эле үйгө барасызбы же дагы башка жумуштарыңыз барбы? Аткара турган. Башка экинчи турмушум башталат. Экинчи турмуш кандай болду экен анда? Бул бизде жакында, бизде могул Таштак айылында могул Сидей жана Он женщина деп пилотный айыл деп туруп бизге 2 айылды аялдардын баягы миграцияны жоюу боюнча андай иш-чараларды өткөрүп атат, окууларды өткөрүп атат, башка нерселер, долбоорлорду жазсаңар болот деп атат. Ошонун негизинде октябрдан бери иштеп атабыз. Экинчи турмуш деп калдыңыз го. Экинчи турмушуңуз менен таанышалы анда. Жашоом. Экинчи жашоом менен баштайм. Мен экинчи жашоом айттым го, ушундай башталып, ушул эл менен, ушул аялдар менен иштеймин. Аялдарымдан 12 группам бар. Ошолордун бир группасына келдик. Мына азыр Таттыгүл деген кыздын жанында турабыз. Өзү кандай менен эмне кылып баштап атат, долбоор жазабыз деп аракеттенип, мына эми баштап атабыз. Биз болсо мондой жана айтып өткөн курут боюнча. Сен түшүндүрүп айтып берип кетсең. Мен анда курут боюнча түшүндүрүп айтып берсем, азыркы кыштын учурунда курутту жасоонун технологиясы бир аз жайкыдан өзгөчөрөөк болот. Анткени кургатуу керек, даярдоо, сатуу жолдоруна ыңгайлаштырып,
Анан куруттун ассортиментин жаратуу үчүн биз ушундай ыкма менен даярдап атабыз. Булар бүтүн куруттарды тегирменден тарттырып, мындай кадимки курутту, bunday курутту тегирменден тарттырып, мындай ун кылабыз да. Ун кылабыз. Мунун максаты майлуу курутту свежий элдерге жеткирүү. Таза, натуралдык курутту таза ойдон жеткирүү. Анан бул ундарды салып алып, таразага тартып, майлуулугун адамдарга жегенге ылайыктуу кылып, өтө майлуу эмес, өтө ачуу эмес кылыш үчүн мындай рецепти бар. Ошон өлчөмү бар. Чөбөгө куруттун рецепти бар да, өзгөчө. Ошону мына куруттан салабыз бул жака. Таразабызга коюп, 2 килограмм un салдык азыр. Буга мындан мурун жайдын күндөрү тоодон даярдалып келген чөбөгөлөрдү мындай идиштерге сактаганбыз, даярдап. Ошо кыштын күнү чөбөгө кылып курут даярдаш үчүн. Буларды кесип алып, бир аз ысытып, жумшатып, жарактуу кылып иштетебиз. Ар бир 1 килограмм курутка 300 грамм мындай чөбөгөнү кошобуз. Жанагыда чөбөгө курутка көрсөтүлгөн рецепт менен мына ушундай тесто болот. Бул тестону группабыз менен, мына командабыз менен 10 аял курут кылып даярдайбыз. Мына тааныштыгар ушундай курут менен башташты. Бул аялдар өздөрүнүн күчү менен, эч кимден акча сурабастан, же бир өкмөттүн үйүнө барбастан өздөрүнүн чөнтөгүнөн ушул ишти башташты. Эми бул курут белки жөнөкөй курутка караганда бул майлуу курут, жана ошол эле чөбөгө деп атабызбы? Бул жештүү болот экен да, жештүү. Анан акчасы дагы белки жөнөкөй курутка караганда кымбатыраак болот экен. Ошон үчүн мына ушуну тандап алып, азыркы күндө ушул 10 аял ушунун үстүндө иштеп атышат. Эми булардын тилек максаты жана сушилка кургатуучу. Ошого жетсе, проект жазып, колдоочу демөөрчүлөр боло турган болсо, бул бир күндө 100 килограммга, 200 килограммга чейин ушундай курутту даярдап бергенге булар аялдар даяр да. 10 аял. Менин атым Сатибаева Турсунай. 10 аял түзүлүп группа түзгөнбүз. Ушу группанын лидери болом. Биз ушул көчкү болуп, көчүп келип, ушул жерге жайгашып, иш жоктугун айынан мынтип курут кылып, мындай шырдамалдарды кылып, аялдарыбыз мындай курак төшөктөрдү кылып, өзүбүздүн колубуздан келишинче кичине семьяга жардам кылып, ушинтип акча таап атабыз. Биздин таптакыр шартыбыз жок. Кичинекей үйлөрдө мынтип аялдарыбыз кол машиналары менен мынтип курактарды кылып чыгарышат. Биз шырдамалдарды 10 аял топтолуп алып, мынтип шырдамалдарды бүтүрүп атабыз. Буларды 10 аялдар топтолуп, атыбыз Бактылуу айым деп ошондой группа түзгөнбүз. Группабыздын аты Бактылуу айым. Биз дагы көчкүндөн келип, ушундай нерселерге жетишип, бактылуу жашайбы экенбиз деп илгери үмүт менен группабыз иштеп атабыз. Бул группадагылар дагы ошол шырдамал шырып, ошону менен иш кылышат. Анан азыр экинчи шырдамалы бүтүп калыптыр, эже, бүтүп калыптыр. Анан кышындасы бардыгы бир үйгө чогулбастан эле азыр эми мондой суук маалында ар бирине мондой кылып туруп бөлүп берип, анан бүткөндөрү алып келип, монтип улап атышыптыр азыр, ушундай улап атышыптыр. Булардын болсо, булар дагы өздөрүнүн күчү менен, эч кимден жардам албастан эле өздөрүнүн чөнтөгүнөн ушундай мондой кийиздерди жасап, боеп, анан ушинтип шырып, азыркы күндө бүтөйүн деп атат. Анан аяктарынан кичине жардам болсо жакшы эле, бул кемдерге дагы. Анан эми анын үстүндө биз азыр жана айтып аткан долбоорго дагы жазабыз деп атабыз. Жанагы
жүн тытуучу станокту жазып алып келип эгерде жакшы ошол жактан жардам болуп калса, силердин колуңарга кол, бутуңарга бут болуп калат да. Бул бүтүп калган шырдамалдарды биз эми азыр көп санда чыгарбай бир шырдакты 1 айдын 15 күндүн ичинде бүткөрүп атышат. Анан биз соц тармактар аркылуу эле жарыялап атабыз. Ошол жактан эле клиенттер чыгып алып кетип атышат. Жакшы мунун баягы оймосуна, мондой светине карап туруп жаккандарын ошентип алып кетип атышат. Андан түшкөн акчага кайра эле ошолга кеткен жана кийизине, боёгуна алышып, кайра эле ошого чапташып, ил иштерин улантып атышат да. Эми баягы аялдар бекер отургандан көрө ушундай бир кол иштерин, өздөрүнүн мондой ууздук иштерин көрсөтсө, бул дагы бир өздөрүнө пайда, киреше болот, үй бүлөсүнө киреше алып келет. Анан негизинен бул пайда дагы да, азыркы немелерге караганда пайда, жылуу, жумшак, натуралдык, таза. Айнагүл эжеке, сиздин бир күндүк жумушуңуз менен учкай болсо дагы таанышып өттүк. Аялдар менен коштошуп коелу. Жакшы калыңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Буюрса, мен ойлойм ушул айылдан чыккан белдүү ишкерлер, эл башындагы инсандар сиздерди көрүп, ушундай жакшы тилек менен ачылган тобуңуздарга колдоо көрсөтөт деген ишеним бар. Жакшы калыңыздар. Чоң рахмат. Чындыгында айыл жеринде мына ушундай шартта бир нерсени баштоонун өзү кыйын, аны жолго салуунун өзү кыйын экенин билебиз. Дал мына ушул сизге окшогон айылдан чыккан аракетчил айымдар элеттин айылдарына ар тараптуу колдоо көрсөтүшүнө терең ишеним менен биз бүгүнкү сиз менен болгон көрсөтүүбүздү соңуна чыгабыз. Биз сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз эжеке. Ушинтип келип биздин көйгөйүбүздү, биздин жасап аткан иш аракетибизди тартканыңарга чоң рахмат. Ушинтип келип тургула, биз дагы мүмкүн болушунча бактылуу айым болууга аракет кылып атабыз. Бактылуу болуңуздар, тилегиңиздер орундалсын. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн соңуна чыгабыз. Биз кайрадан сиздер менен кийинки жумада дагы бир бактылуу айым менен, дагы бир аракетчил айым менен жакындан таанышканча коштошобуз. Аман болуңуздар.